университетке жаңы тапшырып келип, жуманын башында эле дене тарбия сабагына барып калдык 6-корпуска. Ал жакта Алиман деген эже бизге физкультура дене тарбия сабагынан берчү. Ошол эже баарыбызды карап туруп, бизде деген ушундай күрөш секциялары бар, баскетбол, волейбол, шахмат, сууда сүзүү боюнча спорттун ар кандай түрлөрү боюнча өзүңөр сынап көрсөңөр болот, университет аралык жарыштарга катышып көрсөңөр болот, даярданып деп ошондой секциялар бар, катышсаңар болот деп баарыбызды чакырган. Алиман эже мени жетелеп алып, дзюдо боюнча тренер Тынчтык агайым алып барды. Ошентип спортко келип калдым. Башында кыйналып, анча көнө албай жүрдүм. Мурдага чейин спортко машыгып көргөн эмесмин, эч кандай спортко барчу эмесмин. Улуттук университетке тапшырарым менен спорт менин жашоомдун ажырагыс бөлүгү болуп калды. Күн тартибимдин тең жарымын спорт зал жана машыгуулар ээлейт. Ал эми бир аптанын 5 күнүн болсо мен машыгууларга арнайм. Мен бир эмес бир нече спортко катышкандыгыма байланыштуу сабактарыман чыгып эле, сабактарымды бүтүрүп коюп эле дароо 6-имаратка машыгууларыма келем. Бул жактан мен спорттук ийгиликтерди гана жаратпастан, бир туугандай болгон максатташ жакындарымды, досторумду таптым десем болот. Буга чейинки жетишкендиктеримдин артында турган агайларым Тынчтыкбек Карыбеков, Азамат Осунбеков азыркы учурда Кыргыз Улуттук университетинин дене тарбия факультетинде агайлык вазыпасын аткарып келишет жана ошондой эле алар Кыргызстандын бир канча жолку мыкты машыктыруучу намынын ээлери. Эми биз машыктыруучулар сайыпкер болобуз да, сыртынан эле карап, билип кабыл алганбыз, тандап алып өткөнбүз. Анан өзү эле бир күнү келип калыптыр. Анан агай күрөшсөм болобу, машыксам болобу деп анан кел машык деп ошо боюнда машыгып кеттик. Анан ушул кыска 3 жылдын ичинде аябай чоң жетишкендиктерге жетиштик. Көз тийбесин. Эң биринчиден бул спорт десе эле медаль чемпиону эмес бул. Биз улуу жазуучу агабыз Чыңгыз Айтматовдун биздин девизибиз, урааныбыз. Адамдын эң кыйыны күнүгө адам болуу. Биз чемпион болгону эмес, биздин залда адам болгону үйрөтөбүз да. Ошол Айкөл ушул сапаттарга ээ деп ишенем. Жалпы спорттун бир түрүнөн эмес, бир нече түрүнөн чемпион болуп эсептелет. Дзюдо түрүнөн, самбо түрүнөн, спорттук самбо түрүнөн, джиу-джитсудан чемпион, алыш күрөш, кыргыз күрөш, барабан апаясак деп коет. Ушул бир канча спорттун түрүнөн Кудай буйрса Кыргыздын намысын чет элдерде коргоп келе жатат. Айкөл Зилярова аз Кыргызстан идомаи муборизаи бонувон дар вазни ҷамъи 78 кило. Бале, акнун дигар ой. Үмүтүбүз чоң. Кыргыз Улуттук университетинин жүзүдө татыктуу түрдө айта алам. Университетте тынбай байгелүү орундарга ээ болуп келет. Салмак чемпионатында 3-чү орунду Сиекова Айкөл ээледи. Узак убакыт бою залга барбай калсам, мен көп нерседен артта калгандай, менин жашоомо бир нерсе жетишпегендей сезиле берет. Жашоомдо кайгылуу дагы, кубанычтуу дагы окуялар болгондо мен дароо эле залга жөнөйм. Менин эң жакын сырдашым, эң мыкты психологум бул килем. Биздин менталитетте тагыраак айтканда Кыргызстанда спорт менен машыккан айымдарга өзгөчө көжүрмөн, боевой спорт менен машыккан айымдарга, кыз келиндерге өзгөчө кыйыныраак болот.
спорт болгон соң спортто жалаң гана жеңиштер, мындай ийгиликтер гана болбойт экен. Кээде травмалар, жаракат алган учурлар да болот. Буга мисал келтирип айта кетсем, 2023-жылы дүйнө чемпионатында, дүйнө биринчилигинде Тажикстанда орус балбан кызы менен күрөш атып тиземен катуу жаракат алам. Жаракаттан улам күрөштү уланта албай токтотуп койгом. Кыргызстанга кайра келгенден кийин көп убакытка спортко кайта албай жүрдүм. Баса албай, анан 4-кабатта жашачумун, жатаканада 4-кабатка чыгып кайра ылдый түшө албай, терезеден гана сыртты карап отуруп калчумун. Спорттон кетүү жөнүндө ошол кезде ойлор келген, бир нече ойлор спорттон кайтуу жөнүндө. Бирок мен спорт менен жашоом экенин түшүндүм, өзүмдү колго алдым. Мен спорт менен машыгышым керек деп өзүмдү алдыга сүйрөп, өзүм аракетимди, болгон аракетимди кайра спортко жумшап, кайра дагы ийгиликтер жаратышым керек, мен муну менен тим болуп калбашым керек деп жаракатым бир аз айыгары менен кайра спортко кайттым. Мага кесиптик гана билим бербестен, жашоодогу тажрыйбалары менен бөлүшүп, мени ар тараптан колдоп, жашоого багыт берген Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун жалпы окутуучулар жамаатына чоң ыраазычылыгымды билдирип, алкышымды айтам. Журналистика факультетинин деканы Ширин Костюк, факультеттин сыймыктуу студенти Айгүл Зияпованы дене тарбия жана спорт департаменти тарабынан өткөрүлгөн универсиададагы байгелердүү менен куттуктады. Анакей бүгүндөн баштап ошол Айгүл кызыбызды ошол чоң масштабтуу спорт иш-чарасына, ошол Азия оюндарына жибергенге баардык аракетибизди көрүп, баардык көмөгүбүздү көрсөтөбүз. Биз Айгүлгө ошол бул сыйлык менен да куттуктап, анан кийин келе жаткан 31 майдагы Азия оюндарындагы ийгиликтерди жаратат деген чоң тилек менен, чоң үмүт менен, чоң ишенич менен ушул Айгүл кызыбызга ийгиликтерди каалап үмүт артабыз. Азаматсыз. Зияпова Айгүл бизге 1-курска келгенден бери окуусуна дагы жетишип, жана ошол спорт жаатында дагы жакшы ийгиликтерди жаратып келет. Мени сүйүндүргөнү ошо спорт менен машыгып, спортко эле өзүн ардап койбой, окуусуна дагы жетишип, окуусунда дагы көптөгөн иш-чараларга катышып, факультеттин окуусунда дагы жакшы бир жетишкендиктерди жаратканы бизди абдан кубандырат. Мен ишенем, келечекте кайсыл жааттагы спортту тандаса, спортто журналистика менен кетем десе, журналистикада Айгүл бир жакшы чоң жетишкендиктерге ээ болот деп мен абдан ишенем. Мисалга алсак, сүрөтчүлөр, дизайнерлер булар 150 гана түстү айырмалай алат. Улуттук университеттин жатаканасында 3 жылдан бери жашап келем. Ар кайсы региондордон келген студенттер дайым жатакананы шаңга бөлүп турушат. Залдан чарчап келгенде заматта көңүлүм көтөрүлүп, чарчаганымды унута түшөм. Суктанамын, жап-жашыл айланаган, укмуштай жаз көркөмү, теңелбейт сага гана, эгелбейт сага гана. Тартынбай бери карап, күлчү жаным, бек кучактап жүзүңдөн сүйчү жаным, үбөлүп күлгүм болдум, октой болгон эрдиңден сенин Айгүл, өмүмдө эмес, түндөсү түшүмдөрмүн. Экөөбүз адек таанышканда сүрдөп, жада калса жаным, сурап аттырмын атың кимде? Сен үчүн деп сөз курап, ыр жазууга жүрөк чиркилдин бай умтулат. Аккордеон кош
хотя бы пару слов. А недолгий вечер, а недолгий вечер, скоро станет ночью темною без снов. Турмуштун нугун буруп, жашоого болуп көрбөгөндө өзгөрүүлөрдү алып келген, жеңиштериме себепчи болгон, өзүмдүн ордумду тапканга өбөлгө түзгөн сүйүктүү университетим Кыргыз Улуттук университетине терең ыраазычылыгымды билдирем. Кыргыз Улуттук университети кыялды чындыкка айлантат. Үмүтүмдө жүрөм калкып, кино тартып.